Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Нурланбек Тургунбек уулу шайланды. Комиссиянын мүчөлөрү. Куттуктайбыз. Бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожо уулу баштаган саясатты парламент тарабынан колдоо иретинде бардык мыйзамдык ченемдердин алкагында иш алып барууга баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Жогорку Кеңеш жеке эле Борбор Азия чөлкөмүндө же болбосо мурдагы СССР азыркы КМШ чөлкөмүндө эмес, дүйнөнүн бир катар парламентаризм өнүккөн, ачык, демократиялуу парламенттердин бири болуп эсептелинет. Мындан кийин дагы ошол аталышыбызды, ошол ордубузду сактап калуу эле эмес, дагы өнүктүрүшүбүз керек. Парламент бүгүнкү күндө өзүнүн ыйгар мукуктары жетиштүү, баш мыйзамда көрсөтүлгөн бардык ыйгар мукуктардын негизинде иш алып барсак, мен ойлойм парламент өзүнүн татыктуу ишин аткарат деп. Андыктан биздин парламенттин бардык ишмердиги ачык жана демократиялык мүнөздө болот. Сөз эркиндиги бул жерде бир гана жоопкерчилик менен бекемделиш керек. Ар бир айтылган сөз, ар бир айтылган сын пикир артында жоопкерчилиги бар экенин унутпашыбыз керек. Бирок ошол учурда мына бүгүн урматтуу президентибиз да айтты, өлкөбүздөгү бардык бийлик бутактарында кандай бир кемчиликтер болсо, конструктивдүү сын айтканга биз дайыма өөлгө түзүп беришибиз керек жана ушул бийик трибунадан ошондой элдин үнү айтылып туруш керек.